STEM илим, технология, инженерия жана математика деген сөздөрдүн англисче аталышынын баш тамгаларынан куралган. Билим берүү технологиясынын негизин, инженердик ойлоп табуучулуктун ыкмасын түзөт. Баткен облусунун район шаарларынан чогулган мугалимдер аталган багыт боюнча тажрыйбаларын жогорулатышты. Ошо алган билимдерини концептуалдык түрдө узак мөөнөттө сакталышына биз көмөк көрсөтөт экенбиз да. Алган билимдин сөзсүз идеяны чыгаруу менен анан узак мөөнөткө сактап алган билимдерини жеке турмушунда ошондой эле өзүнүн жергиликтүү чөйрөдө ошондой эле сыртка чыкканда дагы башка мамлекетте дагы ошо алган билимдерини пайдаланганга биз көмөк көрсөтүшүбүз керек экен да. Бул Баткен шаарындагы жеке менчик мектептердин бири. Мында тажрыйбалуу мугалимдер эмгектенип, окуучулардын билим деңгээли жогору болгондуктан, колунда бар ата-энелер акча төлөп болсо да менчик мектепте балдарын окутууга аракет кылышат. Мектептин жетекчисинин айтымында билим берүүдө ар бир мугалим замандан артта калбай, жаңы усулдук методикаларды колдоно билиши зарыл. Бизде министрлер келген сайын жаңы методикаларды, жаңы бир программаларды киргизет, бирок биздин баягы мугалим журтчулугу көпчүлүк учурда ошол ойдон эле да. Негизи жетекчилер реформаны киргизе берет, бирок аны иш жүзүнө ашырган биз мугалимдербиз да. Ошон үчүн муну негизи мугалим журтуна жакшылап түшүндүрүп, майда чайнап, керек болсо демо лессон деп коет, демонстрациялык сабактарды көрсөтүп, момундай болот деген сыяктуу иш аракеттерди дагы жүргүзүш керек да. Педагогтун тажрыйбасын жогорулаткан курстарда мугалимдер окуучулардын STEM сабактарына болгон кызыгуусун арттырууга, сынчыл ой жүгүртүүсүн, изилдөөчүлүк жөндөмүн жана командада иштөө көндүмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган ыкмаларды үйрөнүштү. STEM багыты боюнча Баткен облусунда буга чейин 1625 мугалим билимин жогорулатса, бул этапта 62 педагог окутулду. Мугалимдер 4 күн офлайн окуйт, андан кийин онлайн тренингтер болот, андан кийин жер-жерине барып туруп сабактарына катышып, методикалык жардамдарды көрсөтүп, мугалимдерге мүмкүнчүлүк болушунча жардам берүүгө аракет кылып атабыз. И уже бул 9-агым болуп жатпайбы? Буга чейин барып сабактарына катышканда мугалимдерде мындай өзгөрүү болуп атат да. Эжеке бизде ушундай сабактарды өтсөк, балдарга кызыктуу болот экен, концептуалдык түшүнүк жакшыраак калыптанат экен деген пикирлер айтылып жатат. Курстар билим берүү жана илим министрлиги тарабынан секторду өнүктүрүү долбоору, мектептик билим берүүнү реформалоо долбоорунун колдоосунда ишке ашырылууда. Бул окутуулар өлкөнүн 12 жылдык билим берүү системасына өтүүдө орду чоң. Анткени жаңы методика боюнча мектептерде STEM багытында сабактар окутулмакчы. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.